Мамлекет ички резервти натыйжалуу колдонуу менен үнөмдөп жашоого көнүүдө. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн кезектеги жыйынында билдирди. Өкмөт башчы өз сөзүндө 2019 жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча өлкөдө экономикалык өсүштүн оң динамикасы сакталып турат. Өкмөт бизнести жана жеке инвестицияларды коргоо боюнча бир катар натыйжалуу чараларды көрдү. Анын натыйжасында тикелей чет элдик инвестициялардын көлөмү биринчи жарым жылдыкта 394 миллион долларды түздү. Же болбосо 59%га былтыркы жылга салыштырмалуу өстү деген түшүндүрөт. Эң башкысы биз ушул жарандарыбыз сезе турган, жарандарыбыздын муктаждыгын чече турган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алып келишибиз керек. Анан региондорду өнүктүрүү боюнча эми бул абдан чоң саясат. Бул боюнча да ар бир министрликтин өзүнүн ушу региондорду өнүктүрүү боюнча иш аракети салымы жүрүп атат. 2020 жылга бюджетти мамлекет үчүн абдан ыңгайлуу жана өсүшкө алып келе турган ачык айкын системалуу бюджетке алып барышыбыз керек. Премьер-министр 2020 жылы бардык чыгашаларды ички булактардан келип түшкөн кирешенин эсебинен жабуу пландалганын айтты. Тагыраагы салыктык жана салыктык эмес түшүүлөрдүн эсебинен. Тышкы карыздар жана гранттар инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалат. Максаттарыбыз бул мугалимдердин айлыгы мына 1-октябрдан баштап көтөрөбүз. Быйыл 3 айга 1 миллиард 700 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты сарпталат. Ошонун эсебинен жогорулатуунун эсебинен 2020 жылга 7 миллиард сом мугалимдердин гана айлыгына кетет. Укук коргоо органдарын реформалоо боюнча абдан чоң иштер болот. Кээ бир учурларда айлык маяналар көтөрүлөт. Мына ушуларга дагы 2,3 миллиард сомду пландаштырып атабыз. Патрулдук милиция боюнча, пробация боюнча, соттук реформалар боюнча миллиондогон акча каражаттарын ага да карап жатабыз. Мындан тышкары билесиздер, 2020 жыл бизде эң чоң саясий иш-чара болот. Бул жогорку кеңештин шайлоосу. Шайлоого да биз 1 миллиард 200 миллион сомдой акча каражатын карап атабыз. Шайлоонун өзүнүн баасы 1 миллиард 200 миллион сом бюджеттен каралат. Бул мыйзам чегинде. 19 жылдын жыйынтыгы менен 46,5%га түшүрөбүз тышкы карызды. Жаңы кабыл талкуулай турган бюджетибиздин алкагында 43,5%га же болбосо 3%га да түшүрөлү деп атабыз. Ушул эле жыйында өкмөт башчы айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрдү жана кайра иштетүүчү ишканаларды колдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу керектигин белгиледи. Айыл чарбасы регион менен экөө бир. Экөө кандай өнүгөт, ошого жараша регионубуз, анан социалдык маселелер чечилет. 70% элибиз айыл жеринде жашайт. Жалпы калктын 14% айыл чарбасы менен алектенет экен. Ал эми жана экономикалык жактан иштөөгө жарамдуу адамдардын 32% же болбосо 500 миң адамдан ашыгы бул айыл чарбасы менен алектенет. Премьер ошондой эле жылдан жылга өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмүнүн айыл чарбасынын үлүшү азайып жатканы байкалууда деди. Бир жагы жакшы болушу мүмкүн, себеби дегенде экономиканын башка секторлор өнүгүп, коммуникация сектору өнүгүп, улам барган сайын ички дүң продукцияда өзүнүн үлүшүн кеңейтип баратат, айыл чарбасы кыскарып атат. Бирок биздин максатыбыз, эгерде региондорду көтөрөбүз десек, бул айыл чарбасын көтөрүш керек. Өзгөчө жумушчу орну бизде айыл чарбасында да. Кимдин жери бар, жерди иштетет, мөмө жемишти өстүрөт, кайра иштетет, малды багат, ушулардын баардыгы тең айыл чарбасына тиешелүү. Электеги товар өндүрүүчүлөрдү жана кайра иштетүү тармагындагыларды колдоо боюнча бардык чаралар көрүлүп жатканын айткан өкмөт башчы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү фермерлер жана кайра иштетүү тармагындагылар менен активдүү иш алып баруусу керектигин кошумчалады. Ушул эле жыйында күз-кыш мезгилине даярдык дагы талкууланды. Премьер биздин милдет калкты, анын ичинде социалдык жана башка объектилерди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен отун менен камсыз кылуу. Ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдарга даяр туруп, аларды ыкчам чечүүгө тийишпиз деди. Ал эми көмүрдүн баасын тиешелүү органдар көзөмөлдөшү керек деп кошумчалады. Кышында борборубузга кирсек деле, областтын борборлоруна кирсек деле, райондун борборлоруна кирсек деле, ал жерде өзүнчө эле шахтада жүргөндөй болосуң да. Баардыгын ошол болбордук көчөгө алып барып, мешогу менен, КАМАЗ менен, чоң машина менен жыйнап, анан ошол көчөдө туруш керек. Гүл,
көмүр, чаң, бардыгы ошондой уюштуруп атасыңар. Азыр мынакей чүйдө өзгөчө Алтынбек Абдывасиевич. Мындан Токмокко чейин чыксаң, Кеминге чейин, бияктан Кара-Балтага чейин барсаң, жолдун бою бүт көмүр болуп атасыр. Ошону өзүнүн жайын коюп, рекламасын коюп, жарандарга айтып, жолдун боюнда эмес, ал өзүнчө бир жерде, өзүнчө склад болот, өзүнчө жай болот. Ошол жака жана чоң көмүр ташыган машиналарды алып барып уюштуруп койсок болот да. Канча жылдан бери ушинтип келет. Анын чаңы кайра көчөгө түшөт. Көчөдөн машина өтөт, анан шаарыбыз жана экология бузулуп атканын бир элементи ушуда. Ошон үчүн сиздерге тапшырма, көчөнүн боюнда көмүр түшүргөн склад болбосун. Өкмөт башчы ири компаниялардын өзгөчө энергетиктерге карызы барлардын электр энергияны колдонуусуна мониторинг жүргүзүү керектигин белгиледи. Буга чейин мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деген маалыматты өкмөт башчы 2-3 жолу айткан. Айрымдар муну бул эми качан ишке ашаар экен деген, бирок агартуучулар күткөн күндө келип, премьер айтканын иш жүзүндө далилдеди. Өкмөттө өткөн кеңешмеде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мугалимдердин айлык акысын жогорулатуу боюнча токулган токтомго ошол эле жерден кол койду. Ар кандай божомолдорго карабастан, өкмөт мугалимдердин маянасын көтөрүүгө акча тапты. Азыр эми ар ким өзүнүн эмгегине жараша ала турган тартипте кылып атабыз. 120 миңге жакын биздин билим берүү системасында иштеген мугалимдер, чоң олимпиадаларда жакшы бааларды алган, жетишкендиктерге жеткен, жеңиштерге жеткен окуучуларды тарбиялап, ошол сабагынан кайсы сабак болсо, ошондон тарбиялап чыккан мугалимдерге да сыйакы берүү боюнча. Буда мен ойлойм, ошол эмгеги кайтып, мамлекет эмгекти баалай турган системаны алып келиш керек да. Кээ бирлерин карап турсак, 7 миң, 8 миңге чейин көбөйөт экен. 10 миң алган мисалы 16 миңге чейин алат экен. Бул эми 30%га чейин көбөйтүп атабыз. 30% дагы биздин азыркы шартыбызда бул абдан чоң жакшы чечим деп. Ар ким өзүнүн салымына жараша, ошого жараша айлык алыш керек, ошого жараша сыяк алыш керек. Бул бизге стимул жана аябагандай чоң мотивация болду. Себеби жаш мундарды тарбиялоодо жана аларга сапаттуу билим берүүдө мугалимдердин эмгеги аябагандай зор жана кайталангыс, баа жеткис болуп саналат. Мындан ары да биз шыктанып, жигердүү иштөөгө болгон аракетибизди жумшайбыз. Баардык жактан, моралдык жактан, материалдык жактан көтөрүп, бизди канча бизди көтөрүшсө, ошончо натыйжа берет деген ойдомун. Деги эле эл саламаттыгы, билим берүү сындуу маселелерди баарынан биринчи чечүү өкмөттүн артыкчылыктуу багыты. Биздин мамлекеттин саясаты адамдын ден соолугу менен адамдын билим берүү сапатына эң биринчи көңүлдү бөлүшүбүз керек. Көңүлдү бөлүп, ошол билимдүү атаандаштыкка жооп бере турган, билим алган жаштарыбызды тарбияласак, биздин өзүбүздүн өлкөбүздүн келечеги ошол. Жаратылыш ресурстары нефти, газ дейбиз. А биз акцент жасап атабыз, бизде акылдуу адамдар жашаш керек. Акылдуу, билимдүү адамдар жашаса, ошондой жанагындай жаратылыш байлыгы жок мамлекеттерге окшоп биз дагы жөнөгө турган мамлекетке келебиз. Социалдык саясат темасын улай министрлер кабинети пенсия курагындагылардын дагы үмүтүн актоону колго алды. Ушул эле кеңешмеде кар чарбанын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн көбөйтүүнү шарттаган токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. 667 миң пенсионерибиз мынакей эртеңден баштап жаңы көтөрүлгөн өлчөмдөгү пенсияларын алышат. Ар кандай көбүрөөк азыраак алган пенсионерлерибизге көбүрөөк кошконго аракет кылып атабыз механизмдер. Аны эми биз өзүбүздүн улгайган жаштагы пенсия жашындагы адамдарыбыздын эмгегин баалашыбыз керек. Бул эми туруктуу система болуп келатат. Ошентсе да биз бюджетибизди көбөйтүп, мындан да көбүрөөк кошконго кийинки жылдары аракет кылабыз. Кыргызстанда пенсия курагындагы жарандардын саны 667 миң. Пенсияга кошула турган каражаттар бюджетте бекитилген. Бул сумма 659 миллион сомдон ашыгыраак каражатты түзөт. Анын 67 миллион сому республикалык бюджеттин эсебинен базалык бөлүккө жумшалат. Ал эми 592 миллион сомдон көбүрөөк каражат пенсиялык фонддон каржыланат. Жогоруда айтылгандай мугалимдердин айлыгы менен пенсиянын жогорулатууда өкмөт сөздөн ишке өттү. Деги эле социалдык төлөмдөрдү өз учурунда жана толук кандуу жүргүзүү эң биринчи кезектеги милдеттердин бири, деди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Жолдо жүргөн жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, каттамда жүрүүнүн маданиятын калыптандыруу. Бул коопсуз шаар долбоордун негизги максаты.
Бул максат ишке ашууда. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик органдардын Коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычын ишке ашырууга салым кошкон кызматкерлерин сыйлоо аземинде билдирди. Мына статистикабызды көрүп атабыз. 50%га чейин кыскарып атат. Ошондой жол эрежелерин бузуу, ошо жол эрежелерин бузуп атканда кырсыкка учурган адамдарыбыз 50%га чейин кыскарып атканы бул. Демек биз ар бир күнү ушул система иштегенден баштап адамдардын өмүрүн сактап атабыз. Адамдардын өмүрүн сактап, балдарыбыздын өмүрүн сактап атабыз. Бул эми эң маанилүүсү биздин жарандарыбызды, айдоочуларды, андан тышкары жөө жүргөн жарандарыбызды да тартипке чакыра турган система болду да. Эң башкысы баштадык. Элибиз ишенип атат. Элибиз тартипке чакырылганына кубанып атат. Демек бул биздин жалпы өзүбүздүн элибиз менен биргелешкен коомдук эң чоң мааниси бар өзүнчө долбоорду ишке ашырдык. Долбоордун биринчи баскычы ийгиликтүү ишке ашты. Эми экинчи фазаны жүзөгө ашырууга өкмөт даярдык көрүүдө. Нарын облусунун Ат Башы районунда өнөр жай соода логистикалык борборун куруу иштери башталат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Замирбек Аскаровдун Нарын облусуна жумуш сапарынын алкагында Кытай Эл Республикасынан келген делегация менен жолугушуу учурунда белгилүү болду. Аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууну эске алуу менен бул долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн өкмөт тарабынан бардык тиешелүү ченемдик укуктук актылар иштелип чыкты жана кабыл алынды, деди Замирбек Аскаров. Бул долбоор ишке кирсе 13 000 жумуш орто түзүлөт. Ананда аймакка инвестиция тартылат, өндүрүлгөн өнөр жай продукциясынын жана экспорттун көлөмү көбөйөт, социалдык жана инфраструктуралык маселелер чечилет. Карыларды камкордукка алуу мамлекеттин жана коомдун артыкчылыктуу милдеттеринин бири. Муну вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова карыялардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган иш-чарада билдирди. Бишкек шаарында өткөн иш-чаранын алкагында бирге активдүү узак жашоого аталышындагы скандинавиялык жүрүш боюнча турнир болуп, ага карылар жана вице-премьер-министр катышты. Ошондой эле Курман жандаткан эстелигинин жанындагы аллеяда карыялар өздөрү кийизден, жүндөн, жиптен жасаган буюм тайымдар, улуттук колориттеги сувенирлер, муну менен катар айыл чарба продукциялар коюлган. Жүрөктөн жүрөккө аталышындагы кайрымдуулук жарманкеси болду. Алтынай Өмүрбекова өкмөт тараптан карыялардын толук кандуу жашоосуна шарттарды түзүү боюнча чаралар кабыл алынып жатканын белгиледи. Мамлекет кумтөр кенинин экологиялык коопсуздугун жана туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу үчүн үзгүлтүксүз иш алып барууда. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев комбинатка барып, кендеги жумушчулар менен жолуккан учурда билдирди. Өкмөт башчы иш сапарынын алкагында Центра Gold Inc компаниясынын президенти Скотт Перри менен бирге оор техникалар колдонулган карьерди көрдү. Ошондой эле алтын өндүрүүчү фабрикага барды. Премьер-министрдин жашоо шарттар жана өндүрүш процесси, геологиялык изилдөө иштеринин жүрүшү менен тааныштырышты. Абылгазиев ошондой эле калдык сактоочу жерди көрүп, калдык сактоочу дамбага мониторинг кыла турган система менен таанышты. Мындан тышкары өкмөт башчы компаниянын жумушчулары менен жолугушуп, алардын суроолоруна жооп берди. Эң башкы маселе талкуулаганыбыз бул кумтөр көнүнүн өмүрүн узартуу. Мынакей азырдагы мага Скотт Перри айтып атат. 2020 жылга дагы 20 миллион доллар которуп, ошол геологиялык чалгындоо иштерин улантуу боюнча дагы акча каражаты бөлүнүп атат. Ошондой эле Мухаммедкалый Абылгазиев ишкананын натыйжалуу жана туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу жаатынан алып караганда өкмөт менен Центра Gold Inc компаниясынын ортосунда түзүлгөн жаңы стратегиялык макулдашуу өзүн өзү актаарын баса белгиледи. Буга чейин билесиздер, бизде стратегиялык келишим август айында күчүнө кирди. Анын натыйжасында Кыргызстанга экологиялык маселелерди чечүү жана социалдык өнөктөштүк боюнча, региондогу маселелерди чечүү боюнча жана геология чалгындоо маселесине бардыгы биригип 150 миллион доллар сүйлөшүүлөр менен чечилген. Анын 77 миллион доллар азыр келип Кыргызстанга түштү. Биз эми аны эки фонд аркылуу пайдалануу, бирөө социалдык өнөктөштүк региондорду өнүктүрүү боюнча фонду, экинчиси экологиялык жаратылышты коргоо фонду аркылуу ошол акча каражатты биздин экономикабызга пайдаланабыз. Муну менен катар Мухаммедкалый Абылгазиев кумтөр кенине барган учурда Центра Gold Inc компаниясынын президенти Скотт Перри менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда стратегиялык макулдашуунун күчүнө киргенине байланыштуу кызматташуунун келечеги талкууланды. Өкмөт башчы дивидендтерди төлөө маселеси тууралуу дагы сөз кылды. 2016 жылдан бери чыр-чатактын айынан Центра Gold компаниясындагы биздин Кыргызстандын үлүшүнө дивиденд төлөнбөй келатат.
Биз ошол маселени да азыр чечип атабыз. Мына Скотт Перри да өзү бизге убадасын берди. Азыр барары менен ошол директорлор кеңешинде маселени коюп, биздин талабыбыз ошо 2016 жылдан бери төлөнбөй аткан дивиденд маселесин, дивиденд каражаттарын бизге төлөп бериш керек. Мындан тышкары тараптар эсебинде 40 миллионго жакын акш доллары бар рекультивациялык фондко байланыштуу маселени дагы талкуулашты. Ошол фондко азыр 40 миллионго бир аз жетпеген акча каражаты башка чет мамлекеттеги банктарда колдонулуп атат. Биз азыр өкмөт талап коюп атабыз. Ошол кен бүткөндөгү кайра калыбына келтирүү боюнча фондду Кыргызстанга алып келип иштетишибиз керек деп. Ал кайсы тарапка иштетилет? Кепил болуп берели деп атабыз кайра кайтаруусуна. Ошол акча каражаттарды алып экономикабызда кредит каражаттары жетишпей атат. Бул кайсы каражаттар? Айыл чарбасындагы региондорду өнүктүрүү боюнча, кичи жана орто бизнести өнүктүрүү боюнча экономикада кредит берүү тармагында каражаттар жетпей атат. Мына ушул каражаттарды да ошол рекультивациялык фонддун акча каражатын пайдаланып туралы деп атабыз. Жана ишти калыбына келтирүү мөөнөтү келгенде кен жабууларда биз кайра ал акчаны графикке жараша, планга жараша кайра кайтарып беребиз деп. Мындай талапты биз башка кендерге да коюп атабыз. Кумтөр кениндеги концессиялык аян тууралуу сөз кылган Мухаммедкулай Абылгазиев учурда компания 2009 жылдагы келишимдин негизинде берилген кошумча аянтка ээлик кылууда. Мындан башка кошумча территория дагы кошулган жок. Сарычат Эрташ мамлекеттик коргоонан дагы жер берилген жок деди. Эрчат Сарыташ коргоо боюнча эч кандай проблема жок. Ал ошол жана биздин жаратылыштык коргоо коругунун чекесинен өтөт. А биз ал жерден эч кандай казуу иштери жүрбөйт. 26 000 гектар мурун 2009 жылдын келишими менен бекитилип берилген. Ошол гана аянтчада иштейт, башка жакта азыр андай сөз жок. Ал эми биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин Чүй облусунун Кемин районундагы Талдыбулак Сол Жээк кенинде өткөн көчмө жыйынына катышты. Анда Боронов учурда алтын концентратын ташуу маселесин чечүү боюнча иштер жүрүп, концентраттын курамын аныктоо боюнча лабораториянын ишин жандандыруу маселеси иштелип жатканын билдирди. Ошондой эле биринчи вице-премьер-министр Талдыбулак Сол Жээк кенинде компаниянын өндүрүштүк планын ишке ашыруу учурунда бардык экологиялык жана техникалык ченемдерди аткаруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Мына элдин суранычы менен мындан 2 жыл мурун эле 8 000, 10 000 сомго чейин айлык алып ачкан болсо, азыр орточо айлык 25 000 сомго чейин налогун эсептебеген. Налогу менен болгондо 40 000 сомго чейин чыгып атат деп бүгүн маалымат беришти. Бул маселелер чечилип атат. Анан могу концентрат боюнча маселе, анан кийин могул лаборатория боюнча айтылды. Бул азыркы мезгилдеги өкмөттүн жүргүзүп аткан ишин айтылып атат да. 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча түзүлгөн комиссия бул жолу жабыркагандардын саламаттыгы тууралуу маалымат угушту. Анда саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев ар кандай оордукта жаракат алган жарандарга көрсөтүлгөн медициналык жардам жана колдоо жөнүндө маалымат берди. Мындан тышкары Ички иштер министрлигинин медициналык башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Метеров, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аскердик медициналык кызматынын жетекчиси Назира Жанакеева маалымат беришти. Ошондой эле комиссиянын мүчөлөрү ИИМдин Атайын багыттагы полкунун жетекчиси Аскат Султаналиевдин маалыматын угушту. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 15 октябрда комиссиянын иш мөөнөтү аяктайт деди. Премьер-министр Мухаммедкулай Абылгазиев Арис тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан долбоорлорду талкуулаган жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы учурда калкты ичүүчү таза суу жана суга суу менен камсыз кылуу маселеси айрыкча аймактарда курч болуп турганын белгиледи. Анын айтымында эл аралык изилдөөлөргө ылайык дүйнө жүзү боюнча жылдан жылга суунун запасы азаюуда. Буга байланыштуу анын үнөмдүү колдонууну камсыз кылуу керек деди өкмөт башчы. Премьер-министр ошондой эле суу объектилерин оңдоп түздөө жана инфратүзүмдү өнүктүрүүгө тартылган каражаттарды натыйжалуу колдонуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Абылгазиев министрликтердин жана мекемелердин жетекчилерине коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги менен иштерди активдештирүүнү жана 2 жуманын ичинде аткарылган иштер, ошондой эле маселелерди чечүү жолдору тууралуу маалымат берүүнү тапшырмасын берди.